Салам достор. Бүгүн биз саякатта Бала Бука районундагы Теңге айылына келдик. Бул айылдагы жаш лидерлер да көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылып жатышат. Биздин лидер досторубуз Самат, Гүлзирек жана Алвия ушул айылда жашайт. Алар чачын кырктыруу үчүн коңшу айылдагы чач тарачканага барууга мажбур. Себеби алар жашаган айылда чач тарачкана же сулуулук салону жок. Эгер салон болгондо досторубуз анын кызматынан гана пайдаланбастан жашоочуларды жумуш менен да камсыз кылмак. Ооба чарбыз. Бул айылдагы биздин досторубуз ушул көйгөйдү чечели деп атайы өкмөткө идея сунушташкан. Учурда Теңге айылындагы жаш лидерлер ошол долбоорун ишке ашырып, айылына сулуулук салон ачканы жатышат. Аларга айыл өкмөт 2 бөлмөлүү кеңсе да бөлүп берди. Эми балдар керектүү жабдыктарды сатып алышы керек. Ал үчүн демөөрчү издеп, грант алганга аракеттенип жатышат. Достор, кандай ойлойсуңар? Силер да мындай ишкердикти колдойт белеңер? Мынакей көрдүңөрбү? Бала Бука районунун Теңге айылынын жаштары көйгөйлөрү чечсе болорун далилдешти. Силер бул демилгеге кандай кеңеш бере аласыңар? Силер жашаган аймакта ушуга окшош көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылдыңар беле? Эң жагымдуусу мындай жаштар биздин өлкөбүздө көп. Кийинки саякатыбызда силердин да айылыңарга барабыз деп убада беребиз. А силер ар дайым өз аймагыңардын активдүү жараны болууну улант кылат.